спорт жана жаштар саясаты министринин биринчи орун басары Иманалиев Кайрат Кожобаев. Жаңы курулган маданият үйү пайдаланылууга берилип, кызыл тасма кесилди. 2 кабаттуу бул маданий жайдын ичинде заманбап 300 орунга ылайыкталган концерттик залы, китепкана, аны менен катар граждандык элге билим берүү борборуна 30 компьютер, 8 телевизор коюлду. Элет жеринин маданиятын көтөрмөйүн улуттун келечеги күмөн болот да. Себеби баардык тарбия ааламга жол айылдан башталат да. Ошондуктан ушу айылдарга мамлекет тарабынан ушундай маданият үйүнүн курулуп аткандыгы бул өтө жакшы самалык да. Мына президентибиз инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү деген жарлык чыгарды. Руханий жактан өнүгүш үчүн ар бир айылда маданияттын борбору болуш керек да. Мына Бостер айылы көптөгөн мыкты инсандарды тоорунан учурган айыл. Ошол айылда жаңы маданият үйү ачылып, анын ичинде китепкана, ресурстук борбор, компьютердик борбор сыяктуу заманбап техникалар менен жабылып атат. Курулушка республикалык бюджеттен 45 миллион сом бөлүнгөн. Эң биринчилерден болуп маданий жайга шахмат бөлмөсү жайгашты. Ага бардык шахмат шаймандары коюлган. Сиз айткандай, чынында Кыргызстан тарыхында чын-чында маданият үйүндө биринчи жолу шахмат мындай борбор уюшулуп ачылып атканы ал талашсыз. Өзгөчө биз баягы шахматты клуб деп жүрчүбүз да, шахматты клубтар деп өзүнчө. Анан бул дагы өзүнчө абдан сонун ушу бири-бирине төп келишип, ай келишип, мындай акыркы үлгүдөгү шахматтык инвентарлар менен жабдылып, мындай компьютер, мындай шахматтык доска деп коебуз. Ушун менен жабдылган биринчи жолу. Мындан башка дагы бул жерде мындай жок башка шаарларда. Жаңы ачылган маданият үйүнө советтик партиялык ишмер, улуу атамекендик согуштун ардагери Казы Жылкыбаевдин ысымы ыйгарылды. Атам болсо өзү советтик партиялык кызматтарда иштеген, чарбада жетекчи болгон, башкарма болгон, райкомдордо иштеген, улуу атамекендик согуштун ардагери, эмгектин ардагери. Ушул биздин Бостер айылында дагы 10 жылдан ашык башкарма болуп иштеген. Ак Суу районунда, Пржевальский шаарында убагында, Тоң районунда, биздин райондо Ананева, азыркы Абдурахманов айыл өкмөтү, Жаркынбаев айылы, Темир айыл өкмөттөрүндө өзүнүн эмгегин өтөгөн. Имаратта эми маданий иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп турат. Кыргызстан боюнча жалпы райондук 40 маданият үйлөрү бар. Ал эми айылдарда 1000ден ашуун. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.